29-ноябрда УКМКнын Каракулжа райондук бөлүмчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Имараттын ачылышына Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчуек Ташиев катышты. Ачылуу аземинде атайын кызматтын өздүк курамы жана УКМКнын ардагерлери президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болду. Саламатсыздар жолдоштор. Жаңы имаратта кызматкерлер үчүн заманбап шарттар түзүлүп, эс алуу каанасы каралып, тийиштүү кызматтык жабдыктар менен камсыздалган. Камчуек Ташиев жаңы имаратты толугу менен көрүп чыгып, улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аткаруу багытындагы талаптарды эскертип өттү. Коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, коомубуздун арасындагы терс көрүнүштөргө каршы күрөш бардыгы силердин мойнуңарда. Мен бир маселеге токтолуп кетейин, бул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бул мамлекетибиздин бардык жеринде бирдей жана мыйзамдуулук негизинде жүргүзүлүш керек. Жалпак тил менен айтканда, мамлекетте жүргөн бандиттер эч качан башын көтөрбөш керек. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл учурда болбосун, бардык жерде биз аларга толук мыйзам негизинде жазасын берип турушубуз керек. Коомубуздагы ар бир адам билиш керек. Биздин мамлекетибиз эркин мамлекет. Биздин мамлекетибиз эркин жүрсө болот. Биздин мамлекетибизде коркпой жүрсө болот деген түшүнүктү биз киргизишибиз керек. Кайсыл жерде, кайсыл райондо, кайсыл шаарда эгерде уюшкан кылмыштуулуктун мүчөлөрү баш көтөрсө, демек ошол жердеги биздин коопсуздук кызматынын кызматкерлери начар иштеп аткандыгынын белгиси болот. Муну эсиңиздерге түйүп алыңыздар. Бул боюнча мен өтө каттуу көзөмөлгө коёмун. Мындан ары дагы ушул убакка чейин көзөмөлгө коюп келгенмин. Дагы да билиңиздер. Бир дагы кылмышкер айрыкча көчөдө жүрүп мына элди коркуткан, же болбосо мына ишкерлерди коркуткан, же болбосо кайсыл бир деңгээлде ушул мамлекетке зыян келтирип аткан кылмышкерлерди жазалоо түздөн түз силердин милдетиңер. Жана мен ушуну талап кылам силердин алдыңарда. Ne sığırken? Zaten sığır. УКМКнын Каракулжа райондук бөлүмчөсү буга чейин эскилиги жеткен имаратта иштеп келген. Атайын кызматтын ардагерлери мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктарга жараша учурдагы кызматкерлер дагы татыктуу жумуш алып барышы керектигин белгилешет. Бул жердеги улуттук коопсуздук комитетинин бөлүмчөсү 73-жылдары түзүлгөн. Жаңы башкарма келгенден бери биздин улуттук коопсуздук комитетинин райондогу, шаардагы, областтык бөлүмдөрдү башкармалыктар, имараттары бүт бары жаңыланып атат. Бул өтө кубандырат. Шарттар аябай жакшы. Эми шарт жакшы болсо, кызматкерлер бүт бардыгы үй менен камсыз болгон болсо, иштеш гана калат да. Значит, талап кылып туруп, ошол иштин жыйынтыгын талап кылса, ошого ылайык толук акысы бар жетекчиликтин. Азыр эми жаңы сотрудниктерге азыр иштеп аткан кызматкерлер жалаң гана иш жыйынтык бериш керек. Бардык мамлекеттин коопсуздугун өзүнө тапшырылган жерлерде, территорияларда ошону
камсыздаш керек да. Ошол эле. Анан калган шарттары бары жетекчилик түзүп койду уже. Şu 90%'den aşıp ketти да. Мындай эч качан болгон эмес. Бу Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 31 жыл өткөн болсо, мындай шарттар түзүлөк болчу. Assalamu alaikum ata. Qanday, yaxshimi? Yaxshi yurasizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, o'zingiz qandaysiz? Yaxshi yurasizmi? Almanım rahmat. Rahmat, rahmat. Keling. Oğlum versin. Para çıkan versin bak. Yedi yurtum menen, Uruk Duvanım menen, oğlu komşum menen, yer cemaatım menen esen bak. Adatadan yetersiz deyim kavulgan bolsun. Oğlum versin. Şu işleyi ver, işin iyilikli olsun. Tarifinde yoğurt ver bana. Oşularda kamap kustura ver. Ben bu vatan televizyon gör vatan ben. İşine iyilik olsun bana. Den soğulun olsun. Amin. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Кара Кулжа району.